Саламатсыңарбы 4-класстын окуучулары, биз кыргыз тили сабагын баштадык. Бүгүнкү сабагыбыздын темасы этиштин терс формасы. Жаратылышта, күндөлүк турмушубузда иштин жүрүшү, башкача айтканда кыймыл-аракеттин жүзөгө ашышы ар кандай болот. Кээде ылдам, кээде жай, кээде таптакыр эле болбой калышы мүмкүн. Мына ушундай кыймыл-аракеттер этиш сөздөрдүн колдонулушу оң жана тез түрдөгү маанилер менен ишке ашат. Бүгүн биз силер менен этиштин терс формасы ба мүчөсү менен таанышабыз. Этиш деген эмне? Этиш бул кыймыл-аракетти, ал-абалды билдирүүчү сөздөр. Мисалы, сүйлө, окудум, жаздым, аткар, ырда, чурка, бас. Бул сөздөрдүн баардыгы кыймыл-аракетти билдирип турат. Дептерибизди ачабыз, бүгүнкү күндүн числосун жазабыз. 9 айынын 15-и, күз мезгили, этиштин терс формасы ба мүчөсү. Балдар, этиштин терс формасын ба мүчөсү уюштурат. Мисалы, ба-па, бар-ба. Этиштин оң формасында балдар бар, ал эми терс формасы барба. Ач, ачпа. Кой, койбо. Корк, коркпо. Кел оң формасында, келбе терс формасында. Кет оң формасында, кетпе терс формасында. Пе, бөл, бөлбө, күт, күтпө. Мисалы, күзүндө чыгынбаган кышында жылынбайт. Ким иштебесе, ал тиштебейт. Этиш сөздөрдү, бул жерде этиштин терс формасындагы сөздөрдү биз уюштурган ба мүчөсүн кошуп жашыл сыя менен белгилеп алдык. Демек, балдар, этиштин кыймыл-аракеттин болбой калганын билдирүүчү мүчө бул ба мүчөсү болуп эсептелинет. Демек, ал этиштин терс формасы. Демек, этиштин терс формасын уюштуруучу мүчөлөр эки жол менен уюштурулат. Биринчиси ба болсо, экинчиси жок, экен, эмес деген кошумча сөздөр аркылуу. Теманы улантабыз. Бүгүнкү сабактагы жаңы сөздөр булуттар. Булуттар, береке, кургак, үзөбүз. Бүгүнкү сабактын темасы этиштин терс формасынан сырткары биз күз мезгили жөнүндө сөз кылабыз. Демек, бул жаңы сөздөрдүн баардыгы демек күз мезгилине тиешелүү сөздөр десек болот. Урматтуу окуучулар, төмөнкү сүрөттөргө карап, сүрөт боюнча сөздөрдү эстегиле. Кана балдар, бул жерге сүрөттөргө карап, кандай сөздөрдү эстеп жатасыңар? Мисалы, күзүндө жемиштер бышат. Биз аларды эмне кылабыз? Үзөбүз. Күзүндө түшүм берекелүү болот десек болот. Ал эми бул жактан силер, демек, келгин куштар кайрадан жылуу жактарга учуп жатканын көрүп турасыңар. Асманда булуттар турат. Ал эми бак-дарактардын жалбырактары саргайганын көрүп турабыз. Ал эми бул жерден жалбырактар жерге түшүп жатканын көрүп турасыңар. Ал эми бул балдар эмнени үзүп жатышат? Алма үзүп жатышат. Алар алманы үзүп, демек, жардам берип жатышат десек болот экен. Үчүнчү көнүгүүгө көңүл бурабыз, дептерибизге жазабыз. Сөз айкаштарын окуп, этиштин терс формасын жасайбыз, балдар. Демек, алманы үзөбүз. Биз этиштин терс формасы ба мүчөсү менен жасап алсак, алманы үзбөйбүз. Кургак чөптү жыйнайбыз. Балдар, этиштин терс формасын улап көргүлө, сөзгө. Кургак чөптү жыйнабайбыз. Жалбырак саргаят. Жалбырактар саргайбайт. Түшүм жыйналат. Түшүм жыйналбайт. Жамгыр жаайт. Жамгыр жаабайт. Куштар учуп кетишет. Эгерде биз учуп кетишет деген сөздү этиштин терс формасы аркылуу жасап алсак, куштар учуп кетишпейт. Дептериңерге көчүрүп жазгыла. Туурабы же туура эмеспи? Бул көнүгүүнү өз эки иштейбиз, балдар. Мен силерге суроо берейин, силер туура же туура эмес экенин айткыла. Жан жаабай, жер кургак. Күн ачык,
асман көк-көк. Үйдө береке. Күзүндө картөшкөнү үзөбүз. Ак аюу жылуу жакта жашайт. Күн бүркөк, асманда кара булут. Өз оюнчуктарыбызды жыйнайбыз. Байкем бай түшүм алды. Азаматсыңар, мен ойлойм силер бул сүйлөмдөрдөгү туура эмес сүйлөмдөрдү аныктап алдыңар. Келгиле балдар, окуу китебибизди ачып, күз мезгили деген текстти бирге окуйбуз. Мына, күз да келди, жалбырактар саргайып түшө баштады. Жерде кургак жалбырактар жатат. Күн да салкын болуп калды. Асманда булуттар, канаттуулар жылуу жактарга учуп кетип жатышат. Айылда жумуш көп. Дем алыш күндөрү калык байкеме жардам беребиз. Жашылчаларды жыйнайбыз, жемиштерди үзөбүз. Картөшкө, сабиз, пияз, алмурут, алманын түшүмү абдан жакшы болду. Күз береке, жакында мектепте да түшүм айрамы болот. Ошентип бүгүнкү сабагыбыз соңуна чыкты. Үйгө тапшырма. Окуу китебиңердеги 35-беттин 6-көнүгө сүйлөмдөрдү көчүрүп жазып, туура туташтыргыла. Жалбырактар саргайып жерге түшүп жатат. Силер бул жерден балдар сүйлөмдөрдү туура туташтырып сүйлөм кылып жазасыңар. Демек, жалбырактар саргайып жерге түшүп жатат деп жазасыңар. Күз мезгили, демек бул жактан тапкыла. Мисалы, күз мезгили келди. Калган сүйлөмдөрдү дагы мына ушундай таризде туташтырып, сүйлөмгө айландырып жазсаңар болот. Кийинки сабакка чейин сак саламатта тургула.